Саламатсыздарбы? Эмесе Геошондо программасы. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн Ташкентте Өзбек премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугуп, мамлекеттик чек-араны делимитациялоо маселелерин талкуулады. Сүйлөшүүлөр эртең дагы уланат. Кыргызстанда октябрда бийлик алмашып, Ташиев ОКМКны жетектей баштагандан бери ал чек-ара маселелерине кызуу киришти. Bundan 2 hafta murda Prezident Sadır Japarov mamleketlik sapar menen Taşkentке барганда Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev менен сүйлөшүү учурунда чек-ара маселелерин биротоло чечүү макулдашылган. 3 айдын ичинде деп да айтылган. Кыргыз-Өзбек чек-арасы 1300 чакырымдан ашык уланат. Анын 230 чакырымдан көбүрөөгү же 15%га жакыны азырынча тактала элек. Кыргыз-Тажик чек-арасы боюнча маселе татаалыраак. Анын узундугу 1000 чакырымдын тегерегинде, жарымына жакыны тактала элек. 16-17 март күндөрү Ташиев Тажикстандын Гүлистон шаарында сүйлөшүү жүргүздү. Анын жыйынтыгында орчундуу деле жылыш болгон жок. Тажик маалымат каражаттары болсо, андан мурда айтылган Ташиевдин катуу сөздөрүн жарыялады. Жана Тажик мамлекетинин Тажикстан болуп туруп түзүлүшүнө ошол маалдагы союздагы Москвадан чечилген чечим боюнча ошол биздин Мургап, Жергетал райондорубузду Тажикстанга берип, Тажикстан деген бул Өзбекстандын составындагы кичинекей бир район болгон. Өзбекстандан бөлүп чыгарып, Кыргызстандан жерлерди бөлүп берип, анан Тажикстан мамлекетин курганбыз. Эми ошол курган мамлекетибиз кайра биздин территориябыздын бүтүндүгүнө, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирген болсо, биз эмне үчүн карап отурушубуз керек? Гүлистонго бараар алдында Ташиев Баткен облусунда болуп, жергиликтүү актив жана эл менен жолукканда дагы бир топ катуу сөздөрдү айткан. Ташиевдин айтканына караганда, чек-арада көптөгөн тымызын иштер жүргүзүлөт. Жергиликтүү эл менен бийлик ага көнүп жана аралашып да калган. Бишкектеги бийлик болсо баарына көзүн жумат, бирок ал ортодо мамлекеттүүлүк жабыркагандан жабыркап баратат. Кытайга чыгып атышат биздин мамлекет аркылуу. Кытайдан биздин мамлекетке аркылуу Тажикстанга товарлар келип атат. Эми алар дагы өтпөйт. Биз мамлекет чек-араны чечмейинче. Биз чек-араны чечишибиз керек. Андай кылбасак туугандар, чек-ара чечилбей жата берет экен. Булар каалаган товарын биз аркылуу буяка сата берет экен. Биз аркылуу каалаган товарын ала берет экен. Биз орто жолдо монтип, же чек-ара чечилбей, постоянно монтип ызычуу болуп, уруш талаш болуп отура берет экенбиз. Аны менен катар Ташиев элге чек-араны тактоо оңой эмес экенин, айрым жер үлүштөрү менен алмашууга да туура келерин жана андан айрым тургундар жапа чегип да калышы мүмкүн экенин, бирок антпесе маселе мындан да бетер оорлоп кетерин билдирген. 30 жыл ичинде маселеге жетиштүү көңүл бурулбай келгендиктен ал өтө эле өтүшүп кеткен жана азыр хирургиялык операция сыяктуу аракеттер керек. Мамлекеттик чек-ара бир айдын ортосунан чекесинен өтүп калышы мүмкүн. Ушул маалда бир айылдан 5 үй, 10 үй жабыркап калышы мүмкүн. 5 үй, 10 үйдү көчүрүшүбүз мүмкүн. 5 үй, 10 үйдү кандайдыр бир деңгээлде огороддорун же үйлөрүн алмаштырышыбыз мүмкүн. Же ошол үйлөрдү бузуп, ошол жерде чек-араны салышыбыз мүмкүн. Ошондой маалда дагы ызычуу кылып чыкпастан, айыл эли өзгө чогулуп сүйлөшүп, туура, бул жерде чек-ара өтпөсө, бул жерде өтпөсө, ушул үй бузулбаса, анда болбой калат деп бири-бириңерге түшүндүрүшүңөр керек. 1996 жана 99 жылдары Кыргыз-Кытай чек-арасы боюнча 2 келишим жана 2001 жылы Кыргыз-Казак чек-арасы боюнча макулдашууга кол коюлганда дагы ошондой эле оор болгон. Чек-ара боюнча эки тараптын көз карашы жана кызыкчылыктары дайым ар башка. Ошондуктан кимдир бирөө кайсы бир жоготууларга сөзсүз дуушар болот. Бирок Кыргыз-Тажик чек-арасындагы абал чындап эле бир кыйла сезимтал. Баткен тургундары өз үйлөрүн жана жер үлүштөрүн сатып же кээде жөлө таштап, Бишкекте чүйгө көчүп кетет. Кошуна мамлекеттердин калкы өтө жыш жашагандыктан жер баасы аларда бир кыйла жогору. Ошондуктан бошоп жаткан үйлөргө алар бир топ жогору да баа берет. Анын баарына коррупция кошулганда чек-ара жана жер маселелери Баткенде өтө чаташкан жана оңой менен чечилип кетпейт. 30 жыл бою маселеге көңүл бурбаган бийлик ага кошуналарды да көндүрүп салган. Ошондо саламат калыңыздар.
Görüşürüz.